Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Биз азыр териден, таза жүндөн масы жасаган Абдулла акенин үйүнө келдик. Азыр алдыда сиздерге кантип жасалат, деги эле эмнеден башталат, бардыгын кенен көрсөтүп беребиз. Биз азыр өзүңүздөр көрүп тургандай Абдулла аганын устаканасына, мындайча айтканда, кирдик. Абдулла ага менен тааныштырып, анда эмесе баштадык. Саламатсызбы, Абдулла ага? Саламатсызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы, жумуштарыңыз? Келип калды. Жакшы, рахмат. Сонун өзүңүздө чарчабай иштеп жатасызбы? Кудайга шүкүр, рахмат. Өзүңөр кандай? Жакшы, сонун. Иштеп болуп атабы? Жакшы, рахмат. Күтүрүп койбодукпу? Жок. Сизде атайын ошол териден, таза жүндөн жасайт деп келип калдык масаларды. Эми азыр жумуш кандай болуп атат азыркы учурда? Жумуш бизде почти бирдей эле. Бизде сезон болбойт. Сиздерде сезон жок, мезгилге карабайт. Постоянно заказ бар да. Заказ боюнча сезон болбойт бизде. Энеки биз оптун чыгарбайбыз да, единичный. Ошон үчүн постоянно иш болуп турат ушундай. Кудайга шүкүр, жакшы, Кудайга шүкүр. Анан сиздерден буйрутма менен деп калдыңыз да? Толку буйрутма менен. Мындай базарга деле чыгабы? Же чыкпайбы? Жалаң гана буйрутма менен. Толку буйрутма. Анда сонун дароо эле анда баштайлы, кандай дейсиз? Башынан кантип, эмнеден башталат? Биринчи биз кройдон баштайбыз да. Биз основной материалдарыбыз четтен келет да. Женскийлер Индиядан келет, мужскойлор Турциядан келет. Биз улар биринчи край кылып баштайбыз. Кийин менде заготовка деп коебуз, заготовка кылабыз. Бизде толку ручной тикилет да. Ошон үчүн биз ручной азыр ручнойдон көрсөтүп коебуз силерге. Дагы чогуу көрөбүз да. Эң алгач ушул бычуудан башталат экен да? Бул бычуу деп коет, мына кройный стол да өзү бу. Ошол жерден баштайбыз, бисмилла деп. Ошол жерден баштайт ишчи мындай. Мына боюнча кесебиз мына. Как раз кескенден кийин бул размер болот да ушундай. Мына 6-чы размер, мына 37 келет да ошо. 6-чы размер. Кескенден кийин как раз кийин мына заготовкага барабыз. Заготовка бергенден кийин мына бу жерде дагы Бул жерде кандай жумуш аткарылат? Азыр менде заготовка кылып мегерге узорлор дикебиз да мындай кылыпчы. Бизде мындай эскиде свет иштетпейбиз да биз. Ручной ножной кылынат болду. Мына азыр мындан узор салдым да мына. Мына болду. Почти даяр бу. Эndi буну азыр биз ручной дедик-ку, машинка эмес да, колдо тикебиз да буну. Специальный инеси бар буну. Инеде мында коюп туруп, карап туруп тикебиз мындай. Негизи эле бир масы даяр болуш үчүн канча убакыт кетет? 6 саат. 6 саат. Минимум. Мына. Мына смолага дагы химикаттар кошулган. Бу ип чиребейт да ушундай. Мына минимум где-то 5 жыл 10 жыл кийсе, мына жип эчтеке болбойт мына. Демек буга жипти мындай сүртөбүз. Сүртүлөт. Ушуну сүртүлөт, ошо чиребейт, ошону үшөп турат постоянно. Тики бүтүн даяр азыр. Кол ручной тикилген. Азыр буну энди мерден антарып туруп калып көрөбүз. Мына. Мындай кылып туруп мына. Мына жагачта калып деп коебуз да. Форма киргизип коет да ушу. Азыр мындай кылып урабыз. Ушу ушундан кийин форма кирип турат мына. Ушинтип салып туруп калыпты. Бир нече убакытка коюп коебуз. 1 сутка. 1 сутка. 1 сутка обязательно туруш керек мына. Демек даяр болгондон кийин калыпка салынат. Даяр болгондон кийин мына антарды калыпка салып койдук мына. Мына азыр узор тиктик, мына тиктик, мына ручнойдо. Мына тиккенден кийин калып салып коебуз, кандай мына кооз болуп калды. Чырайлуу болупчу. Шу менен маттамасы бүт ушундай болот. Бул өнөр менен эмгектенип келатканыңызга канча жыл болду? Мен төрөлгөндөн мына сыяктуу да мына, неберем сыяктуу. Атамга жардам берип, өтө эсер маалында болгон, эсер маалында мектептен чыгып, мектепке баргандан кийин суббота воскресенье дем алыш болгон, ошондо атамга жардам берди. Атам участник болгон да. Киши инвалид болгон кийин атамдын янынан чыкпай экен, мында жардам кылып кийин мен үйрөнүп калдым. Мен Кудайга шүкүр дейм, немеки бияка барбайм. Кыйын иш эмес, отуруп, жасап,
Адамдарды патасын алып жүрөбүз да ушундай кылып. Неберелериңиз, балдарыңыз да сиздин кесиңизди жолготушса. Кыздарым. Азыр мына буларны үйрөтүп атабыз мына. Мектепке барганча үйрөнүп калат. Мектептен кийин келип отуруп уже 10 сыныпты бүткөндөн кийин ушул болуп калат, болду. Мына Россиянын башка жерде кереги жок эndi. Анда бул жакта даяр болгон ошол кийимдериңизди алып. Мына азыр мен алып чыгайын. 2-3 жыл бар эди. Азыр алып чыгам мен. Bu muzkoy mastalar bular, kороткий mastalar bular. Spesial tabanı bulandı bular. Demek bunun sırtından ошол gölöç giyilbeyt, e? Giyilet. Giyilet. Süslü giyilet. Bu fakat buna kişine putu üşüp durат, putu organlar var, adamlar bunday. Şuradaki удобно. Katı da üşüp durat bunday. Yani bunu kiygen adam endi уже bilmeyeyim без ремонт 6-7 yıl giyet de. Şunday işler. Sizdin өнөр-канаңыз менен тааныштык, ата кесип деп калдыңыз келечекте. Балдарыңызга өткөрүп берип аткан кесибиңиз экен. Анан сырттан кесиптештер менен кирип келатып, сиздин багбанчылык жайыңыз дагы бар экен. Байкадык, анда ошо багбанчылык жайыңыз менен тааныштырбайсызбы? Мейли, улардан бир көрүп коебуз буяда, я. Азыр уже мебелер пишкен мал. Не, бул да ушундай. Бала чактан да уже. Бул деле ата кесип болсо керек. Бул биздечи бардык адамда бар нерсе бул. Менде эле эмес да. Бул бардык адамда бар бул нерсечи, мындай багбанчылык, чырайлуу нерсеге, кооз нерсеге жакшы көрүштүк төрү. Биз мусулманбыз. Биз мына 5ти кооз дейбиз да. 5ти жакшы көргөн адам мындан жакшы көрүш керек да. Бизде кичине мындай хозяйствобуз бар. Мындай кичине неберелерimiz чогуу келгенде баары тамаша кылады буларды. Карап туруп өзгө мындай кичине жүрөгүң башкача болот да. Бул балыктарды кармаганыңызга канча жыл болду? 2-3 жыл болуп калды буларга. Как раз карантин маалда биз карантинден көчөгө чыкпастан шуну жасадык да. Демек карантинде баштагансыз. Карантинде башка бекер отуруп эле деп, кийин өзүбүзгө жакып калдыбычы. Шундай кылыш керек экен. Мына лилия гүллөр булар Кытайдан келген. Азыр энди булар гүлдө болду уже. Чырайлуу болуп турат, гүлдөгөндө. Кайсы убакта гүлдөйт экен бул гүлдөр? Бул уже как обычно эле. Жаз айларында. Сентябрьгече гүлдөйт буларчы. Сентябрьче гүлдөп чырайлуу болуп турат, толтуруп элбейт. Мына астында эми балыктар, кызыл балыктар. Бул балыктар дагы мындай өзгөчө кам көрүүнү, көңүл бурууну талап кылса керек. Карап туруш керек, постоянно ашы овкаттар бар, витаминди өшөтүп келип туруш керек. Ошо бул эми оттары тоуктар сикер жок, койлор сикер үйрөнүп калат. Ошо бир жерге мени көрсө эле уже булар уже овкат берет экен деп ойлошот. Ошо барсам баары топланып шалышат. Бир сезонда канча экен, бир 300 сом тамак овкат ийди болду. Эч качан жебейт булар. 300 сом уже булар кетет баарын. Кышта булар уктайт экен. Кышында астыга кышта овкат бериш мүмкүн эмес да буларга. Онда кышта овкат берсе өлүп калат булар. Ошондой вот аю сиңгери да. Ушундай сырлары бар экен да. Кышта уже астыга түшөдү болду, овкат бериш керек эмес. Кымырдамай ята берет ошондойчу. Анан жүзүмдөрүңүз дагы деле турат да, сонун болуп. Буларга кандай кам көрдүңүз? Мисалы, чымчык, куш дегендей. Бар, энди уларды жеп кеткен жокпу? Жок, уларды эми ишиге карап туруш керек. Демек, уларды эми ысык бар да бу жерде. Дарылап турасызбы дегендей? Дарыны азыр бийил сеппедик. Бийил күн ысык болду. Көлдөн бошомадык, алайдан бошомадык, дачадан бошобадык. Онча карамай калдык. Ну, достаточно жакшы. Куштар жеш керек. Куштарды эми бирөө айдаш мүмкүн эмес. Демек, улардын ысык бар да мында. Сонун, анда сизге ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы иштериңизге дагы ийгилик. Буюрса өзүңүз айткандай жайында дагы келип, гүлдөгөн абалда дагы тартып кетебиз. Кудай кылса, ошондой бир тамак пишириштен көрсөтүп коебуз силерге. Эң сонун болот.